Арыбаңыздар, Кыргызда дөөлөт тоголук мээнет жалпак деп айтылат. Көөнө кыргыздын бул накылын түшүнгөн түшүнөт, а түшүнмөгөндөр кимдер болду? Алар буга чейинки бийликте олтуруп эсиргендер. Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков жана башкалар. Ал кездеги бийликтегилердин тууган тушкандары, куда сөөктөрү, үй бүлө жакындары, достору, кара чечекей балдары байлыктын артынан кубалап, акыры эмне болушту? Сиздер менен мен Сайпиздин Султаналиев, биз менен болуңуздар. Урматтуу тилектештер, биздин Patreon'го жазылууну унутпаңыз. Сиздин колдооңуз биздин иликтөөчүлөргө чоң жардам. Бабаларыбыз дөөлөт тоголук дегени ушул экен. Ал кезде бийликте тургандар адал эмгек, маңдай тер менен байыштыбы? Албетте жок. Оңой жол менен байып келгендиктен аларга тоголук нерсе токтогон жок. А мээнет менен байыган кишинин оокат мүлкү байымдуу жалпак келет. Жалпак нерсе тоголонбойт, туруктуу. Ошол насыйхаттын нугунан адашкандар мурдакы бийликтегилердин эч биринен сабак ала албагандай. Бүгүн биз Ташиевтердин үй бүлө бизнеси жана тендерлер боюнча даярдалган иликтөөлөрүбүзгө алардын реакциясы тууралуу баяндайбыз. 2022 жылдын 20 январында Темиров Life командасы 2 күндө 37 миллион сомдук кантип тапса болот? Ташиевтердин схемасы Садыр Жапаровдун жообу деген аталыштагы иликтөө жарыялаганбыз. Андан туура 2 күн өткөндөн кийин атайын кызматтын өкүлдөрү биздин командабыздан Болот Темиров менен Болот Назаровду кармап кетишкен. Кылмыш ишин козгошкон. Арадан 3 ай өтүп өтпөй 18 апрелде биз Ташиевтердин балдары кантип тендерден утуп алганы боюнча иликтөө жарыяладык. Анда Шайырбек Ташиевдин 19 жаштагы уулу тендерге катышуу үчүн мамлекеттик сатып алуулар сайтына катталгандыгы айтылган. Кызыгы видео материалыбыз жарыялангандын эртеси эле Болот Темировду Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына чакырып, ага карата козголгон дагы 3 жаңы кылмыш иши менен тааныштырышты. Он украл военный билет обычного человека, туда наклеил свою фотографию, изменил фамилии и с этим военным билетом пошел, получил паспорт Кыргызстана. Ананда иликтөөлөр жарыяланары менен органдардын дароо реакция жасаганын жөн гана дал келүү деп ойлойсузбу? Биздин оюбузча андай эмес. Кызыкчылыктар кагылышын ачыкка чыгарган иликтөөлөрүбүз элди таң калтырса, айрым бийлик өкүлдөрүнө бул аракетибиз жаккан жок. 25 апрелде УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев өзү биздин иликтөөгө комментарий берди. Тендерлерди уулу утуп алганын тастыктады. Бирок ал тендерлерде аз гана сумма болгонун айтты. Все эти тендера очень мелкая сумма, маленькая сумма для больших компаний, поэтому другие компании не принимают участие. Камчыбек Ташиев мындай майда тендерлерге башка компаниялар катышпай турганын баса белгилеп атат. Биз Камчыбек мырзанын айтканы канчалык чындыкка дал келерин текшерип көрүүнү чечтик. Алсак партнер нефть компаниясы өзүн май куюучу жайлардын эң ири тармагы катары белгилейт. Ошол ири компания апрель соңунда тендерге катышып 12 000 сом утат, а 21 апрелде 40 000 сомдук тендерден уткан экен. Андан ары карасак, Шмос жоопкерчилиги чектелген ишканасы жалпы кыргызстандыктарга таанымал Бишкек Петролеум 6 000 сомдук, 33 000 сомдук тендерлерди утканына күбө болобуз. Демек, аз сума каралган тендерлерге эч ким катышпайт дегенден алыс болгонубуз оңокшойт. Мейли, Ташиевтерге тиешелүү компания үчүн аз сума көрүнсө, анда башкасын карап көрөлү. Биз 2016-2020 жылдар аралыгында Камчыбек Ташиевдин жакындары дагы кандай тендерлерге катышканы тууралуу ачык булактардан тактоону чечтик. Бул Томас & Co компаниясы. Өткөн жылы иликтөөчү журналист Али Токтакунов Тажикстан менен чектешкен аймактагы май куюучу станциялар боюнча иликтөө жүргүзгөн. Иликтөөдө Томас & Co 2020 жылдын жай айларына чейин Камчыбек Ташиевдин бир тууганы Казыбек Ташиевге таандык экени айтылган. Маматовдардын экинчи заправкасына 2019 жылдын 23 сентябрына чейин Томас & Co компаниясы ээлик кылып келген. 15 сотық жерде элеген бул түйүндү 3 жылча иштетип, күнү күчүн көргөн Томас аттуу компания кимдикен? Ачык маалымат булактарына карасак, Томас & Co компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири ал жылдары Ташиев Казыбек Кыдыршаевич болгон.
Бул киши учурдагы Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууганы. Ошол эле учурда компания жакындарына катталса дагы Камчыбек Ташиев аны өзүнүкү деп атап келет. Бул тууралуу Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн эфиринен кийин айтканы жазылып калган. Эл градиент меники эмес дедиң досум, эртең бийликти алсак аны эсептешебиз. Токтогулдуктарга айтып койдуң градиент. Бирок бир тууган 99 жыл кеткен досум. Мен 1-жыл деп. Эми 1000 жылы кетсең да сеники билебиз дейм. Не кыласың дейм. болгон досум, мен не отдал? Койчу. Законом не запрещается. Я подобное отдал. Мен училикте да жокмун. Мен, например, Томаста да мен училикте эмесмин да. Бирок Томас сеники билсе, меники дейт. Эми мамлекеттик сатып алуулар сайтына орусча айтмакчы госзакупканы карайлы. Бул жерде Томас Энко госзакупкага 2015 жылы эле катталганын көрүүгө болот. 1 жылдан кийин Жалал Абад облусунда мамлекеттик тендерлерди ута баштаган. Ташиевдердин кичи мекени Барпы айылынан Томас Энко компаниясы 5,5 миллион сомдук тагыраагы 553 миң сомдук тендер утуп алган. Кызыгы ошол кезде аталган айылды Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы башкарып турган. Ал эми номер 30-жол тейлөө мекемесинде 2020 жылга чейин 15 миллион сомго жакын тендерди Томас Энко уткан. Негизи Жалал Абадта жайгашкан мамлекеттик ишканаларда, муниципалитеттерде жана ар кандай мекемелерде Томас Энко жалпы суммасы 58 миллион сомго жакын жүздөгөн лотторду утушкан. Бул маалыматты мамлекеттик сатып алуулар сайтыда тастыктап турат. Утса эмне экен? Ал учурда Камчыбек Ташиев эч кандай мамлекеттик кызматта иштеген эмес да деп сурашыңыз мүмкүн. Туура, биз сизге кошулабыз. Ал учурда Камчыбек мырза мамлекеттик кызматты ээлеген эмес. Бирок белгилеп кетүүчү жагдай 2017 жылы Камчыбек Ташиев президенттик шайлоодон Сооронбай Жээнбековдун пайдасына деп өз талапкерлигин алып салган. Мен дагы мына алдыңыздарда айтып кетейин, өзүмдүн президенттикке болгон талапкерлигимди бүгүн официалдуу түрдө алып турамын. Сооронбай Жээнбековдун пайдасына. Эми, урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мени колдоп атканыңыздар жана мамлекетибиздин бардык булуң бурчундагы Ата журт партиясынын мүчөлөрү жана Ата журт партиясынын колдоочулары, шайлоочулары Сооронбай Жээнбековду президент кылып шайлоого аракет кылыңыздар жана добушуңуздарды бериңиздер. Кол саулар. Эми төмөнкү фактыга көңүл буруңуздар. Бул Камчыбек Ташиев менен Казыбек Ташиевдердин бир тууганы, Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевдин өмүр баяны. Шайырбек мырза 2016-2020 жылдары Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты болгон. Эми 2016-2020 жылдар аралыгында Шайырбек Ташиевдин агасынын компаниясы Жалал Абад шаарынын мэриясы жана муниципалдык ишканалары менен шаардык кеңеште кандай тендерлерди утуп алганын карап көрөлү. Томас Энко компаниясы Жалал Абад шаардык кеңешинен 135 миң сомдук 5 лотту утса, ал эми Жалал Абад шаарынын мэриясында 283 миң сомго 4 лотту утуп алган. Жалал Абад суу түтүк канализация чарба башкармалыгынын конкурсунда 477 миң сомдук тендерди уткан экен. Ошондой эле Жалал Абад шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынан 313 миң сомдук 7 лотту Томас Энко уткан. Жалал Абад шаарынын мэриясына караштуу коммуналдык чарба жана көрктөндүрүү департаменти тарабынан 224 миң сомдук тендерде Томас Энко жеңүүчү деп табылган. Жалал Абад шаардык билим берүү башкармалыгынан 120 миң сомдук тендерди утуп алышкан. Жалал Абад шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасынан 16 миң сомдук тендерден да уткан. Жалпысынан Томас Энко 2016 жылдан 2020 жылга чейин Жалал Абад шаарынын мэриясы жана башка муниципалдык ишканалардан тендерлерден 1,5 миллион сомдун тегерегинде утуп алган. Урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда айтылган фактыларда кызыкчылыктар кагылышынын ачык белгилерин көрө аласыз. Анткени 2020 жылга чейин Казыбек Ташиев Томас Энко компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири саналган. Ошол эле мезгилде Шайырбек Ташиев 2020 жылга чейин Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты болгон. Агасы Камчыбек Ташиев деле Томас Энко ишканасына тиешеси бар экенин таанычу эмес. Мен, например, Томаста да мен училикте эмесмин да, бирок Томас сеники билсе, меники дейт.
Урматтуу кыргызстандыктар, өзүңүздөр билгендей былтыртан бери биздин иликтөөчүлөр болуп көрбөгөндөй куугунтукка кабыл келет. Биздин ар бир иликтөөбүздөн кийин артыбыздан аңдып, жетекчилерибизге кандайдыр бир кылмыш иштерин козгоп, соц тармактарда бузуп кирүү далалаты жасалат. Түгүл биздин команданын телефондук сүйлөшүүлөрүн тыңшап, айрым кесиптештерибиздин жеке турмушуна чейин аралашып келишет. Телефондук сүйлөшүүлөрүбүздү жаздырып, үндөрүн өзгөртүп, өңдөрүн жашырып, фейк баракчалар аркылуу жарыялаган ыпластыкка чейин барышканына коомчулук күбө. Бирок биз ар кандай тоскоолдуктарга карабастан Кыргызстандын ар бир жаранынын жашоо турмушу, бакубаттуулугу, өлкөнүн демократия багытында өнүгүүсү үчүн ишибизди улай бермекчибиз. Мыйзамсыздык менен сиз менен бирге күрөшөбүз. Сиз менен Сайпетин Султанаев болдум. Каналга катталып, пикир калтырууну эстен чыгарбаңыз. Көрүшкөнчө.